Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Борбор калаанын бюджети, салыктар жана жыйымдар, капиталдык салымдар тууралуу жана шаардын кризистен чыгуу планы, ошондой эле экономикалык өнүгүү пландары жөнүндө Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Бакетаев Алмаз Кушбекович маалымат берет. Брифингти ТүЗОдон, ЛТР, КТРК, Ала-тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар, Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЭЛ-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миңкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан жана МТРК ЛТРнын YouTube каналында, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по бюджету столицы, налогам и сборам, капитальным вложениям и о плане по выходу города из кризиса и планах по экономическому развитию расскажет первый вице-мэр города Бишкек Бакетаев Алмаз Кушбекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЭЛ-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миңкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Алмаз Кушбекович, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу шаардыктар, сиздерге Бишкек шаардагы социалдык экономикалык кырдаал боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында миллион ашуун 1 миллион 57 миң адам жашайт. Анын ичинде балдар 305 миң, пенсионерлер 95 миң жана эмгек жарамдуу калк 627 миң. Борбор шаарда 108 миң 208 чарба жүргүзүүчү субъект бирдикти катталган. Анын ичинде иштеп жаткан чарба жүргүзүүчү субъект 75 миң 363 жана жумушчулардын жалпы саны 238 миң. Статистикалык маалыматка ылайык, шаар калкынын жумуш менен камсыз болушу төмөндүгүдөй. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 102 миң адам, же 22%. Соода чөйрөсүндө 97 миң адам, же 21%. Иштеп чыгуу өнөр жайда 75 миң адам, 16,5%. Билим берүү жана салмакты сактоо тармагында 64 миң адам, же 14%, жана курулуш чөйрөсүндө 33 миң адам, же 7,4%. Бишкек шаарында өзгөчө абал киргизилгендиктен чакан жана орто бизнестин, курулуштун, ошондой эле айрым өнөр жай өндүрүш ишканаларынын ишин толук көлөмдө токтотулду. Бүгүнкү күндө 3836 чарба жүргүзүүчү субъект гана иштеп жатат. Анда иштегендердин саны болжол менен 83300 адам түзөт. 71,5 чарба миң жүргүзүүчү субъект иш аракетин токтотту. Болжолдуу маалымат боюнча 155 миң адам убактылуу иштебейт. Базарлар, соода борборлор, чач-тараштар, тойканалар жана коомдук тамактануу жайлары убактылуу жабылган. Массалык иш-чараларды тойканаларда өткөрүүгө тыюу салынды. Авто менен жүк ташуулар токтотулду. Мындай абал Бишкек шаарынын аймагында кызмат көрсөтүүнүн көлөмүнө таасирин тийгизип жатат. Натыйжада Бишкек шаарынын экономикалык абалы начарлоо душар болууда. Оперативдүү эсептик маалыматтар боюнча Бишкек шаарынын регионалдык дүн продуктусунун көлөмү 20 жылдын январь-март айларында 101,8% реалдуу өсүү темпинен же 45 миллиард сом түзгөн. Өлкөнүн жалпы ички продукциясынын көлөмүндө Бишкек шаарынын ички регионалдык продуктусунун салыштырмалуу салмагы 40,4% түзөт жана мамлекеттик бюджеттин бардык киришелеринин 40% сапартыланат. Бирок өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимин киргизүүгө жана экономикалык иш аракеттин токтотулгандыгына байланыштуу жылдын аягына 20 жылдын карата күтүлүп жаткан макроэкономикалык көрсөтүчтөр төмөндөй тургандыгы болжолдонууда. 20 жылдын жыйынтыктарын болжолдуу баалоо боюнча ички регионалдык продуктунун күтүлүп жаткан көлөмү 93,8% деңгээлинде реалдуу өсүү менен 230 миллиард 750 миллион сомду түзөт. Экономиканын эки тармагында кызмат көрсөтүү жана өнөр жайдагы төмөндөө ички регионалдык продуктага терс тийгизерин болжолдонуп жатат. Жогорудагы саналган факторлор борбор шаардын экономикалык көрсөтүчтөрүнө олуттуу таасирин тийгизип, Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетине салыктык жана салык эмес кирешени төмөндөтөт.
Бишкек шаарынын 20-жылга карата бекитилген бюджети 10 миллиард 232 миллион сом суммасын түзөт. Алардын ичинен корголгон статьялар 5 миллиарддан ашыгыраак сом же жалпы көлөмүнөн 50%. Милдеттүү төлөмдөр, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, муниципалдык заказ жана чет өлкөлүк кредиттер боюнча төлөөлөр 2 миллиард 700 миллион сом же 27% түзөт. Капиталдык салымдарга жана капиталдык оңдоолорго, техника жана автобус алууга 1,5 миллиард сом каралган, же 15%. Муниципалдык мекемелердин иш аракети үчүн башка чыгышалар 563 миллион сом, же 5,5%. Көрсөтүлгөн максаттарга чыгышаларды минималдуу ар айлык керектөө 800 миллион сомдон бир аз ашат. Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 20-жылдын 4 айында январь-апрель пландалган 3 миллиард 283 миллион сомдун ордуна иш жүзүндө 2 миллиард 376 миллион сом түштү. Тактап айтканда план 72,4%га аткарылып, же 907 миллион сом аткарылган жок. Май айында 450 миллион сом киреше түшүүсү күтүлүүдө. 19-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу иш жүзүндөгү түшүүлөрдүн өсүү темпи 87,9%. Же 19-жылдын январь-апрель айларында аткаруу 2 миллиард 700 миллион сом түзгөн. Быйыл бул сумма 326 миллион сомго аз. Негизинен салыктык киришелер чакан жана орто бизнестен, ошондой эле ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизинде жеке ишкерлер тарабынан түшөт. Бүгүнкү күндө болжолдуу эсептөөлөр боюнча 20-жылга киришелердин түшүүлөрү 1,5 миллиард сомго аткарылагандыгын билдиребиз. Шаар бюджети социалдык жакка багытталган жана жергиликтүү бюджеттин көпчүлүк бөлүгү социалдык маселелерди, билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо тармагына каржылоого чыгымдалат. Учурдагы кырдаал туруктуу узарган учурда Бишкек мэриясы үстүбүздөгү жылга карата бюджетти кайра карап, чыгышаларды оптималдаштыруу, тактап айтканда чыгышалардын корголгон статьяларынан жана милдеттүү төлөмдөрдөн тышкары баардык мүмкүн болгон чыгышаларды чектөөнү пландап жатат. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча токтолуп кетсек. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында тамак-аш продуктыларынын жана башка социалдык маанилүү товарларды өндүрүүнү, сактоону, жабдууну жана сатууну ишке ашырган төмөнкү ишканаларга иштөөгө уруксат берилген. Орто Сай, Аламүдүн базары, Азиз, Ош базарынын айрым бөлүгү, Сары Өзөн, Дордой Дыйкан, Сода базар комплекстери жана башка чакан базарлар, ошондой эле Фрунзе, Глобус, Народный, Шекер гипермаркеттери жана азык-түлүк товарларын саткан чакан дүкөндөрү жана аларды азык-түлүк менен камсыздоочу өндүрүшчүлөр ассоциациялары. Бирок Бишкек шаарындагы 47 турак жай коңушунда иштеп жаткан 370 дүкөн жана сода түйүндөрүндө көйгөйлөр жаралууда. Көрсөтүлгөн дүкөндөр жана сода түйүндөрү тарабынан турак жай коңуштарын азык-түлүк менен камсыздоо 80-85% гана түзөт. Мындан тышкары, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан турак жай коңуштарында көчмө сода үчүн орундар белгиленген. Аларда ири супермаркеттер өз продукцияларынын сатууга даяр. Азыркы учурда 12 орунда көчмө сода жүрүп жатат. Калктын негизги тамак-аш продуктыларынын керектөө ченемине ылайык Бишкек шаарынын ундуу бир айлык керектөөсү 7600 тонна түзөт. Болжол менен бир күндүк керектөөсү 255 тонна. Ири un өндүрүш ишканаларынын маалыматы боюнча күн сайын 200-250 тонна көлөмдөгү un өндүрүлөт. Ишканалардын оперативдүү маалыматы боюнча 5600 тонна буудайдын запасы бар. Бул мезгил ичинде негизги тамак-аш продуктыларына карата баа орточо алганда 7-15%га жогорулады. Учурдагы катчылык жарандардын экономикалык абалына таасирин тийгизди. Жарандардын туруктуу эмгек акысы жок болгон шартта акча каражатынын запасы жок болуп чыкты. Ошондой эле Бишкек шаарынын турак жай коңуштарында жашаган шаардыктардын туруктуу эмгек акысынын жетиштүү запастарынын жоготууна байланыштуу тамак-аш продуктыларынын жетишсиздигинен калктын айырылуу катмары көбөйдү. Ушундай кырдаалда өкмөт, Бишкек шаарынын мэриясы, бизнес өкүлдөрү, араб фонддору тарабынан муктаж үй бүлөлөргө, адамдарга un жана тамак-аш жыйындысын камтыган гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатат.
Бул жардамдарды көрсөткөндөрдүн баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаарынын аймагында коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөшүүгө жеке адамдардан жана юридикалык жактардан ыктыярдуу кайрымдуулук үчүн мэриянын атайын эсебине 4,4 миллион сом өлчөмүндө каражат түшкөн. Жогорудагы көрсөтүлгөн булактардан жалпы сумма 50 миллион сом топтолуп, же 90 000 баштык гуманитардык жардам таркатылды. Экономикалык иш-аракеттерди токтоткон шартта азык-түлүк коопсуздугунун, өзгөчө калктын муктаж катмарын азык-түлүк менен камсыздоого мэриянын учурдагы милдети болуп эсептелет. Көңүл буруңуздарга рахмат. Рахмат, Алмаз Кушбекович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат берип койсоңуз. Добрый день, уважаемые горожане. Позвольте представить вам информацию по социально-экономической ситуации в городе Бишкек. Вначале хотелось бы рассказать общую картину состояния города. На сегодня город насчитывает, по статданным, с населением 1 057 000 человек. В том числе дети составляют 305 000, пенсионеры 95 000 и трудоспособное население 627 000 человек. При этом необходимо отметить, также ссылаясь на статистику, сегодня в сфере занятости зарегистрировано порядка 461 000 человек. То есть разница в размере более 150-160 тысяч – это население, находящееся не в статистических данных. То есть можно сказать, что это является как раз-таки теневая экономика. На сегодня в городе зарегистрировано 108 208 субъектов экономической деятельности. Из них действующих субъектов на сегодня насчитывается 75 363 единицы. Общее количество работников составляет порядка 238-240 тысяч человек. Согласно статданным, численность занятого населения города по экономической деятельности выглядит следующим образом. В сфере услуг 102 000 или 22%, в сфере торговли 97 000 или 21%, обрабатывающей промышленности занято 75 000 или 16,5%, в сфере образования, здравоохранения 64 000 или 14%, и в сфере строительства 33 800 или 7,4%. Необходимо отметить, что с момента введения чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения в городе Бишкек были приостановлены все экономическая деятельность. И на сегодняшний день мы констатируем факт, что сегодня работают порядка 3836 хозяйственных субъектов с предварительным количеством работающих порядка 83 000 человек. Приостановили свою деятельность более 71 000 субъектов экономических деятельностей, порядка где-то около 150 человек. Были временно закрыты рынки, торговые центры, парикмахерские, сферы услуг. Также запрещено перевозка автотранспорта, такси, что влияет на объем оказывается в городе Бишкек. Все это, конечно, отражается на макроэкономических показателях города. По итогам первого квартала региональный внутренний продукт города Бишкек составил в реальном темпе роста 101,8% или в номинальном выражении 45 миллиардов сомов. В сопоставлении с республиканскими показателями доля города Бишкек составляет сегодня 40,4% от доли ВВП и всех налоговых и неналоговых поступлений порядка 40%. При этом надо отметить, что все эти показатели влияют на конечные результаты по итогам года в связи с тем, что всем известные факторы сегодня повлияли на всю эту деятельность. До конца года прогнозируется спад показателей с темпом роста 93,8% или с номинальным исполнением 230 миллиардов 750 миллионов сомов. Конечно же, все эти влияния экономические негативные моменты, все это отражается на доходной части поступления городского бюджета. Как нам всем известно, городской бюджет сегодня принят в объеме 10 миллиардов 200 миллионов сомов. Если посмотреть бегло, то более 50%, чуть более 50% это составляет за счет статьи расходов. На коммунальные услуги, муниципальный заказ,
рассматривается порядка 2,7 миллиарда сомов или 27%. На капитальное вложение, капитальный ремонт, приобретение спецтехники и автобусов было предусмотрено 1,5 миллиарда сомов или 15%. На текущую деятельность муниципальных структур предусматривается 563 миллиона сомов или 5,5%. На указанной цене минимальная ежемесячная потребность в доходах составляет чуть более 800 миллионов сомов. Если посмотреть итоги 4-месячного исполнения бюджета, то можно констатировать следующий факт. По итогам 4 месяцев план по доходам был доведен в сумме 3 миллиарда 283 миллиона сомов. Фактически исполнение составили 2 миллиарда 376 миллионов сомов. Или план выполнен на 72,4%, невыполнение составило 907 миллионов сомов. При этом на март месяц планируется 450 миллионов сомов поступлений. Таким образом, с учетом сегодняшних реалий, нами были просчитаны возможные выпадения доходной части бюджета, которые составляют порядка 1,5 миллиарда сомов. Необходимо отметить, что город Бишкек и бюджет его ориентирован на как социально ориентированный бюджет, поэтому все социальные защищенные статьи будут выполнены 100%, а, соответственно, все остальные мероприятия, не требующих безотлагательного решения, будут сокращены. Что касается продовольственной безопасности, необходимо отметить, что сегодня по итогам 1,5-месячной работы в целях недопущения поднятия цен на необходимые продукты питания были проведены ряд мероприятий по сдерживанию, а также по обеспечению запасов продовольственных продуктов. Были даны соответствующие разрешения на работы это Ортусайскому базару, Аламединскому базару, Азиз, Ошский базар частично, Дордой, Дейхан и другие мелкие рынки производственного, то есть продуктового направления, а также супермаркеты и ассоциация поставщиков продуктов. Сегодня у нас по городу насчитывает 47 жилмассивов, на которых функционирует порядка 370 точек магазинов. В указанных магазинах сегодня продуктовые наборы по обеспечению необходимыми продуктами составляют порядка 80-85%. Также необходимо отметить, что наряду с этим были проработаны вопросы выездной торговли. Это с крупными гипермаркетами. Определено 12 точек. На сегодня эта деятельность продолжается. Необходимо также отметить, что ежемесячная потребность города в мукомольных изделиях составляет порядка 7,5 тысяч тонн. Ежедневное потребление порядка 250 тонн в день. Работа с крупными поставщиками и переработчиками муки как раз таки дают нам основание быть уверенным, что на сегодня запасы все имеются. Это порядка 5-6 тысяч тонн зерна. И с ежедневным выпуском готовой продукции порядка 200-250 тонн. За данный период цены на основные продукты питания выросли в среднем от 7 до 15%. Необходимо также отметить, что в процессе закрытия экономической деятельности многих субъектов наши граждане остались без ежедневного заработка, и поэтому было принято решение со стороны и правительства, мэрии, и также с помощью бизнеса, граждан, арабских фондов были направлены соответствующие финансовые средства на приобретение продуктов питания, гуманитарной помощи, по линии гуманитарной помощи. На сегодня в городе Бишкек был открыт специальный счет, поступление составило порядка 4 миллиона 400 тысяч, а в общем сегодня оказана гуманитарная помощь более 50 миллионов сомов или 90 тысяч единиц гуманитарной помощи. Наряду с этим необходимо отметить немаловажный факт в том, что есть на сегодня риски по расходной части бюджета, часть именно обеспечения выплаты заработной платы. Необходимо отметить, как я уже вначале сказал, выпадение сегодня составило порядка 900 миллионов сомов. Это за 1,5 месяца. И
сегодняшние выплаты, возможно, будут задержкой, недельной задержкой, но по сегодняшним переговорам со стороны правительства мы ожидаем помощь в этом направлении для оказания выплаты заработной платы. В основном это учителям. Конечно, со стороны правительства уже подготовили второй этап антикризисных планов мер. Мы туда внесли свои предложения. И надеюсь, что в скором реализации и поэтапного возобновления экономики мы выйдем на соответствующий тренд экономики в кратчайшие сроки. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу телегөрчүлөр, радио угармандар, сиздерге Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Бакитаев Алмаз Кушбекович маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордун, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан жана МТРК ЛТРнын YouTube каналында, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал первый вице-мэр города Бишкек Бакитаев Алмаз Кушбекович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.